классташ жолугушуп, черди жазып, ырдайлы демекчи. 40 жылдык жолугушууга келген эже агайларыбыз кичине кечигип калды, азыр келе жатышат. 11 жылы бир тууганча карашып, отурдуңар бир партада жанашып, болбогон бир нерсе үчүн таарынып, бир аздан соң кайра эле жарашып. Ал учурлар келбейт эми кайрылып, ага эжей сабак өтпөйт шайтуруп, келди бекен оюңарга бирөөңдүн, калганыңар балалыктан айрылып. Мектепти аяктагандарына 10 жыл болуп, жолугушууга келген ини сиңдилерди чакырып алсак, алар да бир аз кечигип калышты. Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектебинин акыркы коңгуроого арналган салтанаттуу аземин ачык деп жарыялаймын. Бекмамат Келдибаев атындагы Hoş келипсиздер. Бүгүнкү эң негизги нерсе азыр Кыргызстандын бардык мектептеринде бүтүрүү аземи жүрүп жатат. Атайын мыйзам чыккан. Мыйзамда биз ар бир мааракенин лидерлерине кабар бергенбиз, саат 9:00-гө баштайбыз деп. Жарым саат жана кыргызды убакыт боюнча азыр мына 45 мүнөт өтүп атат, 45 мүнөт кечигип баштап атабыз. Мектепте кандай жетишкендиктер болуп атат деген кызыгуу да болушу мүмкүн. Мен мектеп боюнча кыскача маалымат берип өтөйлү. 2011 жылы биздин 1 май мектебибиз биздин өзүбүздүн айылыбыздын агартуу тармагында көп жылдан бери иштеген маркум агайыбыз Бекмамат Келдибаевдин аты ыйгарылган. Учурда мектепте 462 окуучу окуп жатат. Аларга билим берүү үчүн 30 мугалим, ушул жерде мектептин ички, сырткы иштерин жүргүзүп жаткан 14 тех кызматкерибиз иштөөдө. Биздин иштеп жаткан мугалимдерибиздин арасында балдарга өзүнүн таалим тарбиясын берип, райондо, областта, республикага чейин аты чыгып аткан мугалимдерибиз бар. Атап кетсек, башталгыч класстарында Жолоева Нурайым эжекебиздин иш тажрыйбалары өзүбүздүн Билим булагы газетасында бардык мектептерге жарыяланып жатат. Андан сырткары кыргыз тилчи мугалимдерибиз Тургунбаева Карлыгач, Бакаева Атыркөл, англис тилчи мугалимдерибиз Тагаева Айжамал, Маматалиева Гүлкайыр өңдүү эжекелерибиздин Суранбаева Гүлипа эжекебиздин Келдибаев 70 агайыбыздын окуучулары дайыма мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасынын аймактык, райондук, областтык турларында байгелүү 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып келүүдө. Бул нерсени өзүңүздөр деле угудасыңар. Анан кийин эң негизги нерсе ошол биздин ийгиликтерге жетишкен окуучуларыбыз, эжекелерибизди
мектептин арзыбаган сыйлыктары бар эле, ошо менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Кароо сынагы уюштурулат. Бул сынактын башталуу этабы биздин жаңы окуу жылыбыздын башталышы 1 сентябрда башталып, жылда окуу жылынын аягында чыгарылат. Ошол мыкты класс кароо сынагында 2014-2015 окуу жылында мектепте өткөрүлгөн эң мыкты класс кароо сынагында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн 7-Б класстын окуучулары жана класс жетекчиси сыйланат. Салай сыйлык класс жетекчисине. Жана класс жетекчиси Осмонова Гүлөңү Асылгүл сыйланат. Ушул сынакта 2-чи орунду ээлегендиги үчүн 6-чы класстын окуучулары жана класс жетекчиси сыйланат. Маматалиева Чынар. Бул сынакта 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 10-чы класстын окуучулары жана Исакова Гүлсара класс жетекчиси сыйланат. Birinci orunda ээлегендиги үчүн 2-чи сменада 4-Б класстын окуучулары жана класс жетекчиси Осмонова Жазгүл сыйланат. Мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасында биология предметинен 9-чы класстын окуучусу Мурат кызы райондук олимпиадада 1-чи орунду алгандыгы үчүн сыйланат. Окуучулардын предметтик олимпиадасында областтык этабында химия предметинен 1-чи орунду алгандыгы үчүн Рыскулулу Сыймык сыйланат. Ошондой эле республикалык олимпиаданын катышуучусу деген сертификат менен сыйланат. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева. Биздин бере турган сыйлыктарыбыз окуучуларга аябай эле көп болгондуктан бүгүн сиздердин убактыңыздарды албайлы деп кечээки күнү 1-чи жана 2-чи смендин алдыңкы окуучулары грамоталар менен сыйланган. Эми биздин бир эле окуучуларыбыз эмес, ушул мектепте бүтүп кеткен бүтүрүүчү окуучуларыбыз дагы ар кандай жогорку окуу жайлардын ар кандай бөлүмдөрүндө окуп жатышат. Ошол окуп жаткан окуучуларыбыздан мугалимдер жамаатынан Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Кадыбек Исаков тарабынан биздин мектепке ыраазычылык кат жолдонгон. Ал төмөндөгүдөй: урматтуу Өзгөн районуна караштуу Бекмамбат Келдубаев атындагы орто мектебинин эмгек жамааты, сиздер тарбиялап өстүргөн кызыңыздар Болот кызы Минура учурда Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын флагманы болгон Ош мамлекеттик университетинде билим алууда. Минура окуусунда мыкты жетишкендиктерди багындыруу менен бирге университеттик жана шаардык деңгээлдеги коомдук маданий интеллектуалдык иш-чараларга жигердүү катышып, мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүүдө жана жаштарыбыздын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келүүдө. Андыктан мыкты таалим тарбия берип, ата журттун, эли жерин сүйгөн мекенчил, илимдүү, билимдүү кызды тарбиялап өстүргөнүңүздөр үчүн сиздерге Ош мамлекеттик университетинин ректораты тарабынан терең ыраазычылык билдирет. Менен иште окуп жаткандыгын ушундан да байкасак болот. Эми сөзүмдүн акырында эмне демекчимин? Сөзүмдүн акырында ушул биздин мектепке өздөрүнүн жакындан салымын кошкон мынау 40 жылдык бүтүрүүчү агай эжекелерибиз мектепке жашынакай дарбаза жасатып берди. Ал эми биздин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз менен 10 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз мектепке
50 метр квадрат жерге жете турган брусчатканы алып берген. Мына алдыңыздарда турат. Брусчатканы бастырып койдук элек. 40 жылдык агайларыбыз капа болбосун. Bir күн бурун алып келгендиктен биз дарбазаны орнотууга жетишпей калдык. Мен ушул мектеп үчүн күйүктөнгөн биздин бүтүрүүчүлөргө чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмүн жана коллективимдин, жалпы биздин Кутурган элинин атынан. Кийинки жылгы келе турган дагы бүтүрүүчүлөргө мен айтат элем, ушундай жашынакай эстафетаны колдон чыгарбастан мүмкүн болушунча биздин мектепке өзүңөрдүн салымыңарды кошкула демекчимин. Ал эми биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүнө айта турган сөзүм. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар. Адам үчүн эң кыйын нерсе күнүгө адам болуу деген. Мен ушу бүтүрүүчүлөрүмдүн бардыгына адам болушун каалайм. Бардыгын келечекте өз ордуңарды таап, биз жазып баштаган романдын аягына чыккыла. Силерге ийгилик каалайм. Азыркы сөз кезегин мектептин уюштуруу бөлүмү боюнча директордун орун басары Омаралиев Тойчабайга берсин. Жетекчилерди сыйладык азыр. Мындан башка мен өзүмүн менен кошо иштешкен окуучу балдарым бар эле. Ошолорду өзүбүздүн немебизден кичине сыйлап коелу деп чечтик. Былтыр да ошондой бергенмин. Бунда Рыскул уулу республикалык олимпиадага катышкандыгы үчүн бул жаштар өспүрүмдөр уюмунун өзүнүн эсебибизден болуп атат. Рыскул уулу сыйланат. Рыскулов жакшы окуп, дагы олимпиадага чыгып жүрөт. Ошондой эле түштөн кийинки мектеп окуучулардын президенти шайланган Айдаралы уулу менен Таабалды кызы тазалык министри болуп иштеди эле. Аябай жакшы иштеп берди, мен менен кошо жүрүшүп. Ошон үчүн Айдаралы уулу сыйланат, 5-Б класстын окуучусу. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, мына бүгүн бир жакшы күнгө туш келип отурабыз. Ошо бүтүрүүчүлөр, ошо жолуңуздар байсалдуу болсун, эч качан бир жаман жолго баспастан, жакшыга жанаш, жамандан агаш деп, ушу жакшы жолдо жүрсө экен деген ой тилегибиз бар. Мына бүгүн акылдуунун белгиси, акылың келет бергиси, билимдүүнүн белгиси, билимиң келет бергиси дейт. Ошо биз билебиз. Ушул мектепте абдан жакшы иштери бар. Көп мектептерге караганда ушу биздин мектеп эң алдыңкы мектептердин катарында турат. Биз сыймыктанабыз. Эми эмне дейбиз, ушу мектеп жамаатына дагы ийгиликтерди каалайбыз. Иштеринде ийгилик болсун. Эч качан ушу оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Жамаат менен ушу ынтымакта болуңуздар. Барпынын бир жакшы ыры бар экен да. Жамаатың жакшы болгон соң ырысыздыктуу эл болот. Каршылашып жоо келсе, биригип каптай сел болот. Жамаатың жаман болгон соң үйүң жакын конушпайт. Тогу болсо беле албайт, ачы болсо көрө албайт. Алар оору тууруса, алын сурап келе албайт дейт. Ушу эң биринчиден ушу мектеп жамаатына ыраазычылык билдирем. Ушу берген билимиңиздер жугумдуу болсун. Ар дайым ушу талыкпай эмгектене бериңиздер. Анан ушу бул жерде 20 жылдык, 10 жылдык жана 30 жылдык жолугушуу бар экен. Мына келип отурасыздар. Эмне дейбиз, ушу сиздерге дагы үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерде ийгилик болсун. Баягы ушундай бир мектепке бир жакшы салымыңыздарды кошуп атасыздар. Баягы жакшы жигит эл камын ойлойт, жаман жигит өз камын ойлойт дейт. Ушу элдин камын ойлогон ушу сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ушу өкмөттүн атынан ушу мектепке кичине белегибиз бар эле, бактоо баракчаларыбыз бар эле, биз дагы ушуну берип коелук. Экинчи орунду алгандыгы үчүн жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн ардак грамота менен сыйланат. Ушул Элбирбекте даярдаган эжекеси Маматалиева Чынар
сыйланат акча менен. Чынара. Маматалиева Чынара. Келдибаев атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Абдилаким кызы Нуркамал кыргыз тил сабагы боюнча аймактык олимпиаданын сынагынан 2-чи орунду жана ошондой эле үлгүлүү жүрүш турушу менен сыйланат. Келдибаев атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Ырыскулов Сыймык химия сабагы боюнча республикалык олимпиадалык сынактын 5-чи орунду ээлегендиги үчүн үлгүлүү жүрүш турушу үчүн ушул ардак грамота менен сыйланат. Жана ушул окуучуну даярдаган ушу биздин мектептин директору ушу Касымбеков Аман агайыбыз дагы ушу акчалай сыйлык менен сыйланат. Жана ошондой эле ушу Келдибаев атындагы орто мектептин директору Касымбеков Амангелди окуучуларга билим жана тарбия берүүдөгү үзүрлүү эмгеги үчүн ардак грамота менен дагы сыйланат. Акыркы грамотабыз бизде ушул жакшы эмгектенип келе жаткан быйыл ушу республикалык олимпиадага катышкан жана райондук жана областтык олимпиадага катышкан эжекебиз Жумагулова Турсунгүл окуучуларга билим жана тарбия берүүдөгү үзүрлүү эмгеги үчүн ардак грамота менен сыйланат. Жана ошондой эле 1000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Ушул эми урматтуу ушу мугалимдер, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу окуучуларга берген